Саламатсыңарбы, урматтуу 8-класстын окуучулары? Кыргыз адабияты сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү биздин силер менен өтө турган темабыз Курманбек эпосу. Анын ичинен бүгүн биз силер менен эпостун негизги темасы, идеясы, анын кандай варианттары бар экенине жана эпостун кыскача сюжетине токтолмокчубуз. Эпостун өзгөчөлүгү эмнеде? Эпос жанрдык жактан алганда көлөмү боюнча кенже эпостордун катарына кирсе, мазмуну боюнча баатырдык эпос болуп саналат. Ошондой эле баса белгилей кетүүчү нерсе, эпостогу болгон окуялар, каармандар бул тарыхый инсандар, реалдуу окуялардын негизинде алынган деп айта алабыз. Демек, Курманбек эпосу бул тарыхый эпос болуп эсептелинет. Эпостун варианттары. Курманбек эпосунун бүгүнкү күндө эл арасында айтылып жүргөн 4 варианты бар. Алар: биринчиси Кайым Мифтаков 1923 Молдоваса Мусулманкуловдон жазып алган вариант. Экинчиси Калык Акеевдин варианты. Үчүнчүсү Каландаров жазып калтырган вариант жана төртүнчүсү Сарыкунан Дыйканбаевден жазылып алынган вариант. Курманбек эпосунун негизги темасы балдар бул ата журтту душмандардан коргоо болуп эсептелинет. Ал эми эпостун негизги идеясы бул уруулардын, элдин биримдигин сактоо, достукту даңктоо, кыргыз элин баскынчылардан коргоо, көз карандысыздыгын сактоо болуп эсептелинет. Эми балдар, мен силерге кыскача болсо дагы бүгүн эпостун мазмунуна токтоло кетейин. Эпосто негизинен алганда 16-17 кылымдардын биринчи жарымындагы кыргыздардын калмактар менен болгон чабуулдары, калмактарга карата жүргүзгөн күрөштөрү жөнүндө кеңири баяндалат. Өткөн заманда Анжан тарапта Кыргыз Кыпчак элинин Тейтбек деген ханы болгон экен. Тейтбектин аялы Зулайка 48 жашында Курманбек аттуу уул төрөттүр. Курманбек болсо бала кезинен балбан чыгып, 12 жашка келгенде Кыргыз Кыпчак элинен жигиттерди курап, касташкан жоо менен күрөшүүгө даяр болот. Эресеге жеткенден тарта кыргыздардын калмактардан болгон өчүн аламын деп баштайт. Акыры жоого аттанат. Калмактарга барып, Экез Баатырды өлтүрүп, Дөлөн ханды багынтып, салык салып кайтат. Жолдон келатып, Кашкардын ханы Аккан менен дос болот. Элине келсе, атасы Тейтбек Курманбекке таарынып, менден жооп албай кетет деп отурган болот. Бирок мол дүйнөнү көрүп, таарынычы жазылат. Күндөр өтүп, Тейтбек убазири Зайырбектен Курманбек Кыргыз Кыпчак элинен кыз тандап үйлөнсүн дейт. Буга Курманбек каршы болуп, Оогандын ханы Бабурхандын анты бар. Мени сайып ким жыкса, күмүштөн аппак Канышайды берем деген деп. Бабурханды сайып, Канышайга үйлөнүп, өзүнчө ордо көтөрүп туруп калат. Курманбек жыл сайын калмактардан алым алып турчу экен. Күндөр өтүп, атасы Тейтбектен Телтору атты суратат. Анда атасы Тейтбек: мага кеңешпестен калмакка чабуул салат. Мага кеңешпей туруп, Оогандан аял алат. Менин сөзүмдүн кереги тийбесе, менин атым ага керек болуп калыптырбы деп бербей коет. Күндөр өтүп, Курманбек жигиттери менен Кароол дөбөгө чыгып шаарына дүрбү салса, жоо келип калган экен. Курманбек 6 жашар уулу Сейитбек колуптусу Канышай менен коштошуп, атасы Телтору атты бербей койгонго капа болуп, 40 жигитине кайрылып, ат алмаштырып берип тургула деп жоого каршы чыгат. Калмактар менен Курманбек күчүнүн барынча алышат. Бирок минип жүргөн кой күрөң аты жаштык кылып баспай калат. 40 жигити да жардамга келбей коркуп качып кеткен болот. Ошондо Дөлөн хан Курманбекти сайып кетет. Курманбек көкүрөгүнө найза жеп, жарадар болуп талаада калат. Кашкардын ханы Аккан досу Курманбектин уулун көрөм деп келе жаткан болот. Эки дос талаадан жолугушуп, Курманбек каза табат. Аккан Курманбекти ак кепиндеп жуудуруп жерге коюп,
Курманбектин шаарын карай жол тартат. Курманбектин кайтыш болуп калгандыгын колуктусу Канышайга угузат. Күйүтүнө чыдабаган Канышай өзүн өзү өлтүрөт. Аккан Тейтбек Какбашты Телтору атка сүйрөттүрүп өлтүрөт. Ал эми Баатырдан калган жалгыз туяк Сейитбекти алып, өткөн кекти убагында аларбыз деп жерине кайтат. Эпос ушул окуядан кийин аяктайт. Эмесе окуучулар, бүгүнкү темабызга байланыштуу бышыктоо максатында тапшырмаларды аткаралы. Адабият дептериңерди алып чыккыла. Бул жерде таблица турат. Таблицада эпостун варианттары, темасы, идеясы, өзгөчөлүгү тууралуу жазгыла деп турат. Толтурабыз таблицаны. Таблицаны толтургандан кийин бул жерде турган суроолорго жооп бересиңер. Сабагыбыз соңуна чыкты. Саламатта калгыла балдар.